Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Орусияга ысырык чөптү алып киргендер кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Манас эл аралык аэропорту Орусияга барам дегендер ысырык өсүмдүктөрүн алып кирбөөнү эскертти. Бул тууралуу маалыматты аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Аба майданын маалымат кызматы курамында ысырык, гармала бар чөптөр Орусиянын мыйзамы боюнча баңизат катары эсептелгендиктен аны аталган өлкөгө алып кирүүгө болбостугун эскертти. Белгилей кетсек, бул чөп Кыргызстанда жана Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндө абдан таанымал. Аны көпчүлүк учурда ырым-жырым үчүн колдонушат. Ысырык чөптү Орусиянын аймагына алып киргендер Орусия Федерациясынын кылмыш жаза кодекси боюнча жоопкерчиликке тартыларын белгилешти. Булак Суперкежи. Өлкөнүн айрым аймактарында такси айдоочулары Курман айт майрамынын урматына унаасына бекер такси деп жазып алып жүргүнчүлөрдү бекер ташууда. Алардын сүрөттөрүн соц тармактардан көрүүгө болот. Ал айдоочулардын ичинен Оштун такси кызматкери бир гана бекер ташыбастан атайын жүргүнчүлөр үчүн момпосуй да тараткан. Ысык көлдүн Михайловка Каракол каттамынын айдоочулары да жүргүнчүлөрдү бекер ташышты. Ушундай эле көрүнүштү Бишкектин таксисттеринен да көрүүгө болот. Алар унааларынын арткы терезесине айт Марик болсун, такси акысыз деген жарыяны чаптап чыгышкан. Булак Суперкежи. Столтенберг Россиядагы козголоң аракетинен соң НАТОнун даярдыгын жарыялады. Россиядагы окуялардын НАТОго тийгизчү кесепеттери тууралуу тыянак чыгарууга али эрте, бирок альянс даяр жана кыракылыгын сактап турат. Бул туурасында НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг айтканын РИА Новости жазды. Ал эми козголоңдун тийгизген таасири биз акыркы күндөрү Россияда байкаган окуялар, анын узак мөөнөттүү кесепети, анын ичинде НАТО үчүн кесепеттери туурасында тыянак чыгарууга али эрте. Окуянын кандай өнүгөрүн байкап турабыз. Даярдыгыбызды арттырдык. Чыгыш флангада күчүбүздү бекемдедик. Жамаатты коргонууну күчтөндүрүү боюнча алдыда дагы кошумча чечимдерди кабыл алабыз деген ал Гаагадагы маалымат жыйында. Столтенберг мындай чечимдер Вильнюста боло турган саммитте күтүлүп жатканын белгилеген. 2023 жылы 24 июнга караган түнү Вагнер аскердик жеке компаниясы Ростов-на-Дону аймагында аскердик түштүк округтун штабын басып алган. Мындай аракет Евгений Пригожинден аталган топко куралдуу күчтөрдүн соккусу тууралуу сөзүнөн кийин жасалган. Коргоо министрлиги да ФСБ да муну дароо четке каккан. РФ президенти Владимир Путин Вагнерчилердин кылыгын кылмыш, криминалдык авантюра, Россиянын артына бычак саюу жана чыккынчылык деп атаган. Козголоң уюштурган үчүн Пригожинге иш козголгон. Кийинчерээк Беларусь президентинин маалымат кызматы Александр Лукашенко Пригожин менен сүйлөшүп, Вагнер тобунун Россия аймагында ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча макулдашканын кабарлады. Ошол эле күнү кечинде РФ лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков Пригожин Беларуска кетип, кылмыш иши токтотуларын билдирип, буга Россия президентинин сөзү кепил экенин айткан. Булак Спутник Кежи. Президент 30 июнда Асман шаарынын курулушуна старт берет. Президент Садыр Жапаров 30 июнда Ысык көлдүн жээгинде заманбап Асман эко шаарынын курулушуна старт берет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалым болгондой иш-чара ОТРК, республикалык жана облустук телеканалдардын эфиринде, социалдык тармактардын баракчаларында төз чагылдырылат. Түз эфир 11:00 башталат. Белгилей кетсек, Асман шаарын тыштан келген инвесторлор салат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы маданият жана эс алуу паркын ачып жатып билдирген. Анда мамлекет башчысы шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашарын, аянты 4000 гектарды түзөрүн айткан. Булак Назар Ньюс Кежи. Өзбекстанда президенттик шайлоого добуш берүү мөөнөтүнөн мурда башталды.
Бүгүн 28-июнда Өзбекстанда 9-июлга белгиленген президенттик шайлоого мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Бул тууралуу өлкөнүн Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына таянып, жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык шайлоо тилкелери иш күндөрү саат 9:00дон 18:00го чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү 11:00дон 17:00го чейин иштейт. Мөөнөтүнөн мурда добуш берүү 5-июлга чейин созулат. Белгилей кетсек, буга чейин Өзбекстандын азыркы өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев Либерал демократиялык партиясынан талапкерлигин койгондугу маалым болгон. Андан сырткары дагы 3 талапкер сунушталган. Булак Назар Ньюс KG.